Манас аба майданын жана Ак жол өткөрмө бекеттин кошпогондо Бишкектин чыга беришиндеги дал ушул жерде быйылкы тур сезон аяктаган чакты көзөмөл посттор орнотулуу. Дал ушундай посттордон көлдүн тегеретесин кошкондо 100дан ашык болууда. Алдын ала маалыматка караганда ошол посттор күнү түнү иштеп турат дешти, бирок азыр биз сиздер менен кандай иштеп жатышат чогуу барып көрөлү. Болса автоураган азыркы кызматта биздин издеде жүргөн машиналар, айыппулу көп жана автоунаалар бар бизде. Автоураган 360 градуска болуп айланат өзү. Кандайдыр бир себептер менен атканда биз артынан барып айдоочулар менен маалымат алып, эмне себептен коюлган, кандай себептен коюлган ошону тактап ээлерине бири-бирине таап берип атабыз көп автоунааларды. Эң биринчи максатыбыз азыр тур сезонго байланыштуу күчөтүлгөн тартипте жол кырсыгы болбоштун алдын алуу максатындагы иш алып барып атабыз азыркы убакта. Автоунаа Audi 6810 оңго алып отуруп коюңуз. Бияктан автоунаанын аты убактылуу временный прекращение регистрация болуп калыптыр бияктачы. 6810 азыр барып артынан барып чөө жайын тактайбыз азыр. Бул автоунаа базада жок болуп жүрөт азыр. Ошонун себебине келип токтоттук. Токтоп азыр чөө жайын көрөлү. Канча убакта өзүңүздүн атыңызга коелу атасыз бул автоунааны? Бүгүн кетип бартам оформленияга. Бүгүн артынан Токмокто Мурова кетип. Жолдо катар биз көчүп жүрүүчү автоматтык программалоо комплекстерин жана жол көзөмөлдөөчүлөрүн бардыгын бирден тартып келатабыз. Чындыгында күндүн жылышы менен көл тарапты көздөй агылгандардын саны өтө көбөйдү. Азыр канчалык деңгээлде эс алуучулардын коопсуздугу камсыздалып атат? Токтоп сурап көрөлүк. Саламатсыздарбы, кандай иштеп атасыздар? Иштериңиздер жакшыбы? Быйылкы ушу туристтик мезгил башталып атат. Кандай коопсуздуктарды көзөмөлдөп атасыздар? Эс алууга бараткан ар бир ушу эс алуучу өзүн коопсуз деп элестетүүгө болобу? Албетте болот. Анткени туристтик мезгилде мурунку караганда биз туристтик мезгилде бүгүнкү күндө күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атабыз. 3 убакыт менен 3 сменди деп коет. 3 сменди эртең мененки 7ден 3кө чейин, 3төн түнкү 11ге чейин, анан 11ден таңкы 7ге чейин күчөтүлгөн тартипте ушу Бишкек Нарын Торгарт автожолунда кызмат өтөп жатат. Андан тышкары мурункуга караганда дагы 12 кезметке пост деп коет, дагы 12 кезметке кошконбуз. Ар бир жолдо турушат. Андан тышкары ушу жаш өспүрүмдөрдү эс алуусу абдан көп болуп жатат. Алардын да коштоп коопсуздук коштоп жүрүүсү дагы биз тараптан кызматкерлер тараптан кылынат аларга. Эгерде сиз кандайдыр бир жол эрежелерин бузган болсоңуз, же болбосо автоунааңыз каттоодо жок болсо, же болбосо издөөдө жүргөн болсоңуз, дал ушул тараптан көлгө кире да албайсыз, чыга да албайсыз. Балыкчынын кире беришиндеги бул имараттын ичинде стационардык ураган жабдыгы орнотулган. Бул жерден кирген чыккан бардык автоунааларга көзөмөл жүргүзүлүп турат. Саламатсызбы? Бул стационардык ураган канча убакыт иштеп атат, канча кызматкер бул жерде нөөмөттө, анан кандай мезгилдерде ушу жол эрежесин бузгандыгы үчүн бул жака түшүп калат да? Бул жерде биздин системабыз 24 саат иштейт. Бул жерде 4 кызматкер өздөрүнүн сменасы менен кызмат өтөшөт. Андан тышкары бул жерде деген биздин кызматкерлер ар бир келген туристтерге, бияка келип эс алып аткан жарандарга биздин атайын буклеттерибиз бар. Ошолордун баарын таратып беришет. Бул жерде ар бир кызматтардын телефондору, уюлуктары бүт баары жазылган. Келатканда биздин атайын ылдамдыкты азайтуу боюнча жол белгилери турат. Фото жана видео фиксация кылат деп биздин кээ бир айдоочулар ага көңүл бурбай эле ылдамдыкты жогорулатып келип, ушул жерде биздин кызматкерлер тосконуна байланыштуу кээ бир айдоочулар буну көңүл бурбай дейт да. Анан учурдан пайдаланып келет элем, ушул айдоочуларга көңүл бурушсын. Келатканда атайын жол белгилери турат, ылдамдыгын азайтыш керек. Сыртынан караганда бул жөн гана кайгуу кызматынын автоунаасы болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул автоунаанын артында дагы камера турат. Ошондой эле асты жагынан алып келгенде дагы бул жерде камера бардыгын көзөмөлдөп турат. Ошондой эле бул машинанын ичинде дагы ар кандай камералар бар экен. Бул деген сөз ушу ар бир өткөн автоунаалардын айдоочуларына эмес, ушу кайгуу кызматынын өкүлдөрүн өзүн көзөмөлдөп турат. Мунун бардыгы онлайн түрдө башкы кеңседен көргөзүлүп турат деп бизге түшүндүрүп айтып беришти. Канчалык
деңгээлде бул иштеп турат, тынбай көргөзүлүп турат, ошо жөнүндө түшүндүрүп кетсеңиз. Бизде күнү түнү онлайн көзөмөлдө турат. Бир борбордук центр мониторингде бизде онлайн текшерип турушат. Бул жерде биздин автоунаабызда астындагы, ичиндагы, аркасына тарткан онлайн камера бар. Жана биздин өзүбүздүн боди камера. Сиз экөөбүздүн сүйлөшүп атканыбызда данный момент тартып турат азыр биздин онлайн көзөмөл. Ошол менен биз иш алып барабыз. Кайсыл учурда ушул камералар иштебей токтоп турат да? Биз автоунаабыз кызматы автоунаабызды барып биздин короо токтоткондон кийин, ошондон кийин бир 2 сааттан кийин өчөт онлайн камера. Ага чейин постоянно күнү түнү иштеп турат. Боди камераларыңызчы төштөгү? Төштөгү камералар биздин кызмат өтөө учурунда, эртең менен алгандан баштап кечке чейин иштейт. Бизди өткөрүп кызматтык нөмөткө барып өткөргөнгө чейин иштеп турушат. Негизи жыл сайын жайкы туристтик мезгил башталары менен Бишкек шаарындагы жана Оштогу аба майдандарында туристтик милициялар ишке кирчү, бирок Ысык көлдөгү Тамчы аба майданында мындай жагдай жок эле. Быйыл болсо туристтик мезгилдин башталышы менен дал ушул жагдай Ысык көл облусундагы Тамчы аба майдандагы төзүлүп, ар бир келген чет элдик меймандарга Кыргызстандын мыйзамдары жана коопсуз жайлары түшүндүрүлүп берилүүдө. Бул жерге келген туристтерге биздин өзүбүздүн ошо кызматыбызды көргөзөбүз да. Кайсы жерден барып тиги эс алган жерлерин өзүлөрүнүн баягы локациялары бар да. Ошол локацияларда ар бир локацияга бөлүнгөн өзүбүздүн кызматкерлер бар. Алар дагы коопсуздугунан сырткары дагы эс алуу боюнча кай жерде ыңгайлуу, кай жерде коопсуз, ошондой кооптуу жерлерин түшүндүрүп беришет. Андан сырткары алардын баягы өзүлөрүнө кызыккан суроолоруна тиешелүү багытта направление берип кызмат көрсөтүп турабыз. Кызматкерлер бар, англис тилинде сүйлөгөн, француз тилинде, кытай тилинде сүйлөгөн кызматкерлер бар. Алар кызматкерлер туристтерге тиешелүү маалыматтарды берип келатат. Случайно милиция приехала. Как обычно все боится. Демейде жаныңа милиция келип калса, дагы эмне болуп кетти экен деп чочуп кетесиң го. Бул жолу кыргыз милициясы бизге кайрылган учурда абдан жагымдуу болду. Бизге баарын түшүндүрүп берип атса, албетте өзүңдү абдан коопсуз сезет экенсиң. Керемет көлдүн айланасындагы кооз жерлер бар экенин айтты. Эми жайлоого барып тоого чыгалы деп чечтик. Балдарды сан менен бөлүп коет. Мисалы Чолпонтанын аймагына мынча бала, Боз Терекке мынча балага, жете өзгө толуу ар бир эс алчу жайларыбыз бар. Ошол эс алчу жайларда ар бир туристтик экологический милиция кызматкерлери тыгыз туристтер менен иш алып барат. Туристтердин жана эс алуучулардын коопсуздугун карап атабыз. Азыркы учурда сууда жүрүүчү скутерлерди мыйзам чегинде өзүнчө тех зона, анан пляж зона кылып бөлүп атабыз. Түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атабыз. Анан сууда жүрүүнүн да эрежелерин айтып атабыз. Коопсуздугун өзүлөрүн сууга чөгүп кетпестин. Көлдүн акваториясы боюнча мыйзамсыз салынган торлорду тазалоодобуз азыркы учурда. Негизги максатыбыз ушу мыйзамсыз салынган торлорду браконьерликтер менен иш күрөшүп атабыз да. Кыскасын айтканда, Ички иштер министрлигине караштуу бардык кызматтардын 1,5 миңден ашык өкүлү ушу быйылкы туристтик мезгил аяктаганга чейин эс алуучуларды суу үстүндө гана эмес, тоодо, жолдордо, эс алуу жайларында жана конок үйлөрүндө коопсуздугун толугу менен камсыздашат. Айжан Омолдошова, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.